Бүгін жогорку класстын окуучуларынын арасында келечек жаратманы аттуу республикалык олимпиада өттү. Анда өлкөнүн чар тарабынан келген 130 катышуучу өз өнөрлөрүн калыстарын сынына койду. Мектеп окуучулары жаштыгына карабастан ар кандай тетиктерден робот таштанда чогултуучу унаа кураган. Өспүрүмдөр өлкөдө нанотехнологиянын келечеги кең экенин айтып, азыркы чакан ойлоп табуулары алдыда чоң долбоор болот деп ишенет. Жаш мундун техникага кызыгуусу жаңы жаратмандын эмгеги тууралуу кийинки материалда. Жаш жаратман Архат Тыныбеков 8 класста окуйт. Ал кичинесинен темир жана башка майда тетиктерди курап, кыймылга келтирип, техника жасаганды жакшы көрөт. Өзүнөрүн өркүндөтүп, келечекте ойлоп табуучу болуу үчүн техниканын жаңы түрлөрүн изилдөөдөн тажабайт. Жаш жеткинчек буга чейин жол тандабас унаа, роботторду жасап, республикалык сынактарды жеңген. Бул ирет ал таштандыны кайра иштетүүчү унаа курап, олимпиадага катышуу үчүн атайын Оштон Борбор калаага келген. Сейчас во всем мире очень много мусора. Азыр дүйнөдө таштанды абдан көп. Аны кайра иштетүүгө көп убакыт кетип, андан айлана чөйрөгө зыяндуу заттар бөлүнүп чыгат. Ал эми бул робот таштандыларды чогултуп, аны куб формасында чыгарат. Андан соң аны кайра иштетүү жеңил болот. Бул робот дүйнөдөгү таштандыны азайтууга жардам берет. Мен муну 2 күндө курадым. Өлкөдө Архат сыяктуу ойлоп табуучулукка кызыккан өспүрүмдөр көптүгүн келечек жаратманы аттуу сынакка түшкөн эмгектерден байкаса болот. Кыргыз патент уюштурган сынакка республика боюнча жыл сайын 1000ден ашык мектеп окуучусу катышат. Мугалимдердин айтымында жаштар жаңы нерсе жасап, өзгөчө инновациялык долбоор иштеп чыкканга кызыгат. Жаратмандардын талантын таптап, аларды колдоого мугалимдер өзгөчө маани берет. Окуучуларды даярдап, ушул жерден окуучулардын келечекке болгон көз караштарын ачып атабыз да. Бул ойлоп табуучулук деген нерсе абдан жакшы нерсе экен, окуучулар абдан кызыгат экен. Менин окуучум жыл сайын катышып жүрат. Мен ошо мектепте мугалим болуп иштеп, бирок окуучулардын ошо ойлоп табуучулугуна көп көңүл бурабыз. Ошол боюнча окуучуларыбыз абдан чоң аракеттерди кылып, мына быйыл онлайн системасына карабай, баягы өзлөрүнүн жасаган эмгектерин калыстар тобунун алдында онлайн аркылуу коргоп беришти. 17 январь жаш ойлоп табуучулардын күнү. Ага отурлай жыл сайын жаратмандарды колдоо максатында түрдүү иш-чаралар өтөт. Бул жылы мектеп окуучулары арасында өзгөчө инновациялык идеялардын олимпиадасы уюштурулду. Анда өлкө аймагы боюнча 29 өспүрүмдүн эмгеги жактырылып, аларга баалуу белектер тапшырылды. Кыргыз патент ишканасынын төрайымы Динара Молдошова ойлоп табуучулук жана IT тармагына кызыккан жаштарды азыртан колдоо керек дейт. Анткени ал кесиптерге суроо талап жогору. Бир гана кыргыз патенттин кызыкчылыгы эмес, ойлоп табуу, жаш балдардын ойлоп табуулары бул келечекте бүт өлкөбүз үчүн чоң бир жакшынакай экономикага да салым берген, салым кошкон жакшынакай идея. Бул идеяны колдошубуз керек. Анткени бүгүнкү учурларда мына биздин балдарыбыз IT тармагында көбүнчө Amazon, Ololo, Amazon, Facebook, Google'да иштеп атышат. Бул биздин жөнөкөй кыргыз балдарыбыз. Булар деле өз учурунда жаш балдар болуп, жакшынакай бир идеяларды, бир кыялдар бар болчу. Ушундай бирдемени ойлоп тапсам, ушуну сатсам кандай болот экен деп. Өлкөдө илимий тармак аксагандыктан ойлоп табуулардын көпчүлүгү идея боюнча калып калат. Аны ишке ашыруу оор. Ага карабастан сынакка катышкан жаштар долбоорлорун келечекте иш жүзүндө да көрсөтөөрүн айтат. Талайгүл Эрматова, Кудрат Ташмурзаев, 5 канал.